Окуучу кыздын жансыз денеси табылган спорт залдын сүрөттөрү. Сокулук районунда спорт залдан окуучу кыздын асынып турган абалда жансыз денеси табылды. Маркум Фрунзе айылындагы Фрунзе номер 1 орто мектебинин 9-классында билим алып жаткан. Аймактык кабарчыга белгилүү болгондой, окуя 23 февраль күнү болгон. Райондук билим берүү бөлүмү бул фактыны тасыктап, төмөнкүлөрдү билдиришти. Бул кызды апасы төрөгөндөн кийин өзүнүн энесинин колуна таштап кеткен экен. Мындан кийин 2-класста окуган бир тууганы бар. Экөө тең тай энесинин колунда жашап жатышкан. Апасы болсо өз алдынча турмуш куруп кеткен. Тай энеси 74 жаштагы кара киши. Акыркы учурларда кыздын апасы үйүнө кайтып келип чогуу жашап жатышкан. Бирок кызы менен тил табыша албай, экөө уруша башташкан. Буга чейин маркум Фрунзе айылындагы жеке менчик машыгуу залына барып машыкчу экен. Ошол күнү спорт залдын ачкычын сурап жалгыз калганын айтышты. Ошентип кечки саат 18:00 чамасында аны асынып турган абалда жансыз денесин табышкан. Өзү тынч, тартиптүү кыз экен. Ошол себептен ишенип ачкычты беришкен көрүнөт деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кийже. Интернет жылдызын айланган Бекболот Турдошев президент Садыр Жапаровго жолукту. Эске салсак, 16 февраль күнү Бекболот президентке жолукмак. Бирок президент обочулунуу абалында болгондуктан Москвадан келгенден кийин жолугаарын айткан. Кечээ 27 февраль күнү президент Садыр Жапаров Бекболотту үйүнөн кабыл алып чай үстүндө сүйлөшүп отурушту. Бекболот менен бирге атасы жана блогер Талант Сагынбаев кирген. Булак 7-канал. Жогорку кеңештин депутаты каза болду. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Алмаз Акматов каза болду. Бул тууралуу Наждак медиага өздүк булактар кабарлады. Алгачкы маалыматтарда анын жүрөгү кармап калган. Булак Наждак Кейжи.